Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин 4 жана 8 класстарында баалоо улуттук программасын санариптик форматта өткөрүү буйругуна ылайык мектептерде окуучулардын билим деңгээлин текшерүү боюнча тест өткөрүлүп жатат. Баалоо улуттук программасына республика боюнча 200 мектеп тандалып алынган. Бул иш-чара санариптик деп коебуз, компьютерлер менен өткөрүлөт. 4-8 класстын окуучулары математикадан, табигый илимдерден жана окуп түшүнүү боюнча аларга тапшырмалар берилет. Тапшырмалар ар түрдүү форматта, тест тапшырмаларынын түрдүү форматтары бар. Жабык типтеги, ачык типтеги жана өз оюн айтуу же болбосо анализ жүргүзүүгө багытталган тапшырмалар. Бул иш-чараны жүргүзүүнүн негизги максаты азыркы учурдагы билим берүү системасында абалыбыз канчалык деңгээлде, мындан ары билим берүү системасына дагы эмнелерге көңүл бөлүшүбүз керек, жаңы реформаларды жүргүзүүгө керек болгон так туура маалыматтарды алуу үчүн жүргүзүлүп жатат. Бүгүн аталган жобону ишке ашыруу үчүн мектеп окуучуларынын билимин, көндүмдөрүн текшерүү максатында Бишкек шаарындагы номер 71 мектеп интернатында тест өткөрүлдү. Ага 4 жана 8 класста окуган 40 окуучу катышып, математика жана башка табигый илимдер боюнча тест тапшырышты. Тест билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалыматтык технологиялардын улуттук борборунун көзөмөлүндө өттү. 20 окуучу ошо класстан атайын ошо улуттук тестилөө борборунан келип, азыр окуучуларды өздөрү шахматный тартипте тандалып алынды. Анан ошол жакта берилген тизме берилген боюнча балдар келип катышып атышат. Баары жакшы. Мен билген эле суроолор келтат, мага баары жакты. Эң кызыктуу суроолор эле экен. Мага адабий окуу сабагы абдан жагат. Бир аз оор. Мага математика ошолор оор. Кайсы сабактар жеңил болот? Мекен таануу бир аз жеңилирээк. Эскерте кетсек, баалоо улуттук программасы 2007 жылдан бери Улуттук банктын колдоосу менен өтүп келе жатат. Чолпон Эркенбаева, Айсырга Кадырова, Бекболот Тогдурбеков, билим жаңылыктары.